Абиров Анарбек, Болотбек сыйлады. Мына бул сыйлык алып жаткан энергетиктердин кубанычына чек жок. Учурдагы техниканын өнүккөн заманында өтө жооптуу жана түйшүктүү кесипти аркалап келе жатышат. Кесиптик майрамга карата ишкананын ардагерлери дагы чакырылып, сый көрсөтүлдү. Алардын бири Мелис Мамажанов 20 жылдан ашуун убакыт электр тармагында иштеп пенсияга чыккан. Анын айтымында убакыттын өтүшү менен башка тармактар сыяктуу эле энергетика тармагында дагы өзгөрүүлөр орун алууда. Эми биз Союз кезинде менен азыркы эгеменге келгенден кийин ушубуздагы аябай өзгөрүү чоң асма менен жер. Мурун жоготууларыбыз аябай көп болчу. Аба эмелери линиялары бүт ачык болчу. Азыр мына заман болуп кабель менен тартылып, бүт жоготуулар башты планын аткарып атышты. Иш-чарада энергетиктердин бүгүнкү күндөгү жасап жаткан иштери тууралуу маалымат берилип, видео тасма көрсөтүлдү. Балыкчы шаарыбызда Каратала участкасында 1200 гектар жерге күндөн өндүрүп чыгара турчу электр энергиясы курула баштады десек болот. Андан сырткары мына биздин Орто Токойго гез салына баштады, чакан гез. Андан кийин мынакей Көкмойнок бирдин тоо тарап жагына дагы 305 гектар жерге бизде Росатом тарап жактан шамалдан өндүрө турган электр энергия дагы башталып турат. Ошолордун бардыгын биздин электр тармагы ишке ашырат. Иш-чарада энергетика тармагындагы жетишкен ийгиликтер айтылып, алардын эмгеги жогору бааланды. Айзат Анарбекова, Сталбек Саманжиев, Ильич Касейинов, СК жаңылыктары.